Assalamu алейкум, урматтуу биздин каналыбыздын катталуучулары. Эң биринчи катталуучуларга ыраазычылык билдиребиз, анткени алар бизге подписаться болуп катталган. Бүгүн 18 февраль, саат кечки 16:00. Валюталарды көргөзүп кеткенче, урматтуу көрүүчүлөр, мен дагы бир сиздерге башкача жаңылык менен челлендж баштадым. Азыр көргөзүп кетем. Мынау курсту айтып кетейин. 18 февраль бүгүн 900.95 экен. Буюрса курс рубль көтөрүлүп кетет. Жүрүңүздөр, анда эмесе вот жаңылыкты сиздерге көргөзүп кетейин. Мынакей вот. Мынау жерде урматтуу көрүүчүлөр, башым менен сөйөйүн. Мына караңыздар. Ушул салфеткалар, влажный салфетка. Мындан тышкары биз ручкаларды тартып көргөзүп кетебиз сиздерге. Тартып көргөзүп кетебиз эndi, тартып өтө ушундай кылса болуп калдым. Ручкалар, дагы майда белектер сатылат. Болгону 20 сомдон. Мына, аябай сонун мына. Жаз келатат, коомдук жайларда колуңуздарды арчыйсыздар, тазалайсыздар. Бир штугу 20 сомдон мына, караңыздар. Челлендж бол. Эгер кимде-ким алган болсо, бул өзү 10 сомдон алынган. 20 сомдон үстүгө 10 сом кошулуп сатылат. 5 сому мен өзүм портер же фит алайын деп чечтим достор. 5 сому мага подарка кылган болосуздар и 5 сому жардамга кетет. Благотворительный фонд. Ошондой кайыр садака. 5 сомуңуздар ошо садакага кетет, 5 сомуңуздар мага калат. Ушундай челлендж. Эртең торговый базарына да аракет кылып көрөбүз. Мен аракет кылып көрдүм, 20 сомдон өзүмдүн айылдаштарымдан өтө көп адамдар уже алып коюшту. Азыр сумкама салып алып, дагы бул жактагы тааныштарга дагы алдымдан чыкканыга сунуштап баратам. Кана көрөйүнчү ушул айдын аягына чейин канчаны сатат экенмин. Но коробкада азыр 144 штук экен. 144 штук. Бул өзү кече эле башталды. Ана чыгарам, мына чыгарам деп атып, сиздерге мынакей вот жаңылык кылдык. Мына эгер кимде-ким мен астыга телефон номер калтырып койдум, ошого эдин сакылып эле салып койсоңуздар болот. 20 сомдон ашык салбаңыздар. 20 сомдон ашык бизге акчаңыздардын кереги жок. Болгону 20 сом болот. Даже 21 сомдагы салбайсыздар. Дагы дальше кадам жайда жаңылыктарды тартып көргөзүп булантып кетебиз. Кадам жайда бүгүн курс 95 экен, 0.95. Мына достор, азыр сумкама салдым бул жака. Эми мени сындагандар чыгат азыр, дагы бекетче отуруп алып, дагы ар кандай негатив жазгандар чыгат. Алар деле жазыңыздар. Болгону бул менин жумушум. Мен өзүмчө кызыктым. Мен ушундай майда нерсени да көрөйүнчү, кандай болот эndi. Короче, түшүнүңүздөр, 5 сомуңуздар кыскасы вот жардамга кетет. Биз ким кыйналган үй бүлөгө ажыратабыз. Жакын орозо келатат, анан 5 сом мен өзүмө что портер алыш үчүн чогултам, как кабилка. Ну өзүм муну 10 сомдон алдым мына. 20 сомдон ашык эч ким салбасын. Эгер 20 сом кимде-ким вот төмөндөгү телефон номерге эдинсе салган болсо, бизге билебиз и плюс комментарийге обязательно жазыңыздар. Фамилия атыңыздарды жазып, 20 сом салдым дегендер комментарийге жазыңыздар. Биз ошолорду белгилеп билебиз. Мен сиздерге Кадамжай шаарындагы бир аз өзгөрүштөр, жаңылоо иштери жүрүп жатат. Бул жакта да машина келатат. Мына жерде тосулган эле, кадимкидей азыр ачылып жатат. Караңыздар, кандай жакшы оңдоо иштери жүрүп жатат бул жактачы. Азыр окуна Кызылбакка кеткен таксистерди мен сиздерге көргөзүп кетемин. Азыр мына бул жактарда буюрса тазаланса керек. Мына жактары дагы мусорлар экен, Кана кайсы жакта турат дос? Бул жакка? Эми райондон Орозбеков айылына, Айдаркенге, Кызылбакка кетүүчүлөр мына бул жакка келесиздер. Мына бул жагын тосуп коюптур. Көрдүңүздөрбү, шагалдары коюп койгон, кеңири, кенен, аябай сонун кылып коюптур мына. Жаңылыктар. Мурдагы жайына азыр ал жакта тартып барып көргөзүп кетебиз. Ал жакка фонтан курулат экен. Фонтан курулат экен же чайхана курулат экен ал жакка дагычы. Же бир бассейнби бирдеке курулат. Мына вот. Окуна, Кызылбулак. Ассаламу алейкум. Кеңири болуп калыпсыздар, акелер, Жакада кеңири, мына карайсың, мына татсы, мына татсы шагал салбай тегиздебейт, мына тегиздетип. Тегизде бериңиздер. Ооба. Мына сен, абайт, Бунун алынышы вряд ли го дейм. иштебейт деген. İşte böyle bakın. Болды жеткіребіз ака.
Bunu işlebeyt eкен. Жөн эле турат экен мына. Таксистердин талабы. Ассалаумалейкум. Мына. Эми рас бул жака жылдырыпсыздар. Бир аз шарт кылып бериңиздер эми, караңыздар а. Мына. Мына жерлер. Ой, ёлки, коюңузчу. Урматтуу көрүүчүлөр, акчалуулар, байлар, силерге сураштым, бизнесмендерге. Мына өтө чакан бизнес, сонун бизнес. Мына жерге бир төлөт, бурчка же бул жерге төлөт куруп койсоңуздар, 5 сомдон кылып. Таксилерди кыйнабаш керек. Мына. Мынакей ямалар. О! Odamda kel o keşke dükkörünü önüme kıladı. Şunu açsana. Biz bu köyden gelenler kötü kıyal kıladı. Çok kanday bilmezsin açsın. Бул жака көтөрүп келип табы? Olmalar dükkör kıynalıp da. Kapıda kıynalıp da diken. Менимче көпкө дагы эмне экем айтыңыздар мына. Бир баштан айтыңызчы. Айтың мында, коркпоңуздар. Шалып кылды адамдар. Бак чүкө dükkörünü алып кетти о келди боядан болуп. Анда пиш керек мына. Чечкейт ал. Оштон кийин, кызкайдан кийендер бар. Болду. Эмеге кайрылдыңыздарбы? Мэрияга эмеге? Адам эл. Кайрылабыз эмне? Ооба. Мына караңыздар. Таксилердин талабы эң биринчи туалет, андан кийин суу. Бул жерлерди го жакшы тегиздептир. Бул жагындагы тегиз. Бул жагын сиздерге карабеген же бирөө сатып алып коюп жакты? Тегиздеп жок жакта. Tegizdes kireydi. Болду. Бул жакта тегизде бериңиздер. Суу, туалет, а? Суу, туалет. Эми Ona zınaktasın, zınak tekini alaydı. Ona zınakta alış gerek. Bizge ötken kaçır. Mına. Mına. Keyin tushundiringizchi mundaylar, tushundiringiz. Siz videoga chiqmaysiz, jo'nla. Ya qo'rqma. Ya chiqmaysiz, jo'nla. Meni olish kerak shunda? Ana Svetordan biz вообще nima oyog'dan nima bo'ldi-da. Qiyin-da. Bu yoqdan bu yoqqa chiqishga вообще kech Svetor qo'yish kerak. Ошону дагы менимче урматтуу шаар мэриясы бир карап коюңуздар эми. Чүнчө жылдырыпсыздар, мына знакты алыш керек дейт бул жердеги айдоочулар. Светофор коюш керек. Светофор коюш керек дейт бул жака дагы мына. Туалет керек экен, суу керек, а? Мына жакта суу бар болчу, а? Суу жок ал жерде. Наркы эски местага эмне курулат экен? Бассейн курулат экен. Фонтан. А? Стоянка. Платный стоянка. Ал жер менчиктеширилген бул жер нар жагы? Же мамлекетке карайбы? Мейли. Ошондой болсо да урматтуу көрүүчүлөр, мына таксистердин немеси. Ошол знакты алыш керек экен. Мына. Андан кийин светофор коюш керек. Андан кийин нар жакты тегиздеп бериш керек экен мына. Караңыздар мына машина. Мынакей. Таксистер ушул жака жылыптыр мына. Урматтуу көрүүчүлөр, караңыздар. Мынакей. Ушундай жаңылыктар. Мына Кадамжайда жаңылыктар. Кадамжайга көпчүлүк келгендер бул жагыны анча тартып көргөзбөйт сиздерге. Мына бүгүн бул жактарда көргөзүп кетемин. Азамат мына жерге вот гүлдөрдү эгиптир, мына тосупчу ошол жерде жашоочулар. Акырындык менен мына жерде да оңдоо иштери жүрөт, караңыздар. Шаарыбызды көркүн ачыш керек, гүлдөрдү эгиш керек, урматтуу ушул жердеги жашоочулар, сиздер деле кичине өзүңүздөр кыймылдап, жайдын күнү бир аз физически өзүңүздөргө дагы физзарадка болот, кыймылдап, нетип мына өрүктөрдү астын бир аз тупурактан салып, мэрия тупурак алып келип берсе, мэрия дей берген өзү мэрия өзү кайсы жака жетишсин. Гүл-пүлдөрдү эгип дегенде, моундай нерселерди карап, кагаз-пагаздарды эме кылып, мындай палт болуп кеткенбиз мындай жашаган жашоочулар. Уят мындай бир аз карап, бир ретти келтирип коюңуздар. Так. Жүрүңүздөр анда эмесе бүгүн Кадамжайды сагынгандар, Кадамжайда өзгөрүштөрдү көргүсү келгендер. Стоянка, Кызылке, Оштон келгендер сумкаларын көтөрүп алып ошол жака өтүп калабыз эми деп бир аз ушундай нааразычылыктар пайда болуп жатат экен. Эмне кылабыз эми? Нар жак платный стоянка болот дейт. Билбейм, ал жака дагы өтөбүз го, сурайбыз го. Муну ташты караңыздар, мына таштар жатканын.
Качанга чейин турат эми бул таштар. Бирок жаман эмес, жакшы. Оңдоо иштери жүрүп жатат. Бул жер дагы бир байбаччаныкы болсо керек. Бул жактагы мына бул жактагы ачылып атат экен. О, көрдүңүздөрбү мына. Бул жер дагы полный ачылып тур бул жер. Түшүнбөй калдым, адамдын дарбазасыбы же нар жагын полный коргон кылганбы? Айтор түшүнүксүз опшун. Ушундай болуптур, өзгөрүш болуп. Мына ушундай жаңылыктар каналга катталып, колдоп, урматтуу көрүүчүлөр, төмөндө калтырдым номер. Ошого салып, комментарийге ушул видеого сөзсүз ким 20 сом салган болсо, сөзсүз фамилиятыңыздарды жазып коюңуздар. Анан обязательно ушуга дагы бирдеке деп кынтык издеп бирдемелерди сүйлөгөндөн көрө, лучше өзүңүздөр дагы ошо сүйлөгөн адамдар. Кичине бир нерсени көргөзүп, бирдеке кылгадай болуп, бир пайдалуу нерсеге аракет кылыңыздар, бирөөнүн көчүгүн чукла, бирөөнүн мына жерлер дагы аябай сону мына. Мына жерде да бирдеме бар болчу. Бул жер дагы мына ачылды уже. Кеңейтилип атат. Машиналар мына жерден кең өтүп калат. Мына ушул жер дагы эме болуптур. Ассаламу алейкум усталар. Абы бүтөйүн деп калдыбы? Торговый центр бүтөт жакында. Аз калдыбы? Бәлі іштер ілгері болсын, а? Ассаламу алейкум. Мына аз қалды, мына қараңыздар. Бұл торговый центр атын не деп қойылады екен ем? Айтпады? Мына. Шул жерде көптөгөн адамдар немелерди алган, буюрса байып кетишет, дагы мына. Шаарыбыздагы эми мен мына жакта минус жактарын көргөзөм, эми плюс жактарын көргөзөм мына. Өткөндө өзүм досум дагы экскаваторчу, ошол дос дагы эме кылган. Мына жерлерди оюп бузган, мына караңыздар. Эми мына 18 февраль бүгүнкү курста көргөзүп кетейин мына бул жакта. Бул не деген банк экен? Байтүшүм банк экен, БТБ банк. 0.95 экен. 0.95 мына курстарды көрүп коюңуздар. Азыр экинчи чыгарылышын аркысынан жакта бир катар көргөзүп кетебиз. Наклейка, майда чүйдө эмелер чыгарыш боюнча мына номерлерге чаласыздар дагы. Кадамжай шаарында өз эң эле актуалдуу иштеген басма сервис мына стрелка көргөзүлгөн. Ошол жактан эле келип туруп эле бурулуп туруп эле ушундайга келсеңиздер мына. Мынанын ичиге өтөсүздөр. Мына ушунча киресиздер. Мунун ичинде дагы жакшы тешет мына адамдар, туугандар. Ассаламу алейкум. Ар дайым келгенде мен ушу кружканы тартып көргөзөрүм сиздерге мына. Сен ак болсоң, мен ак болсом, коом да таза болот деп мына Исхак Разаков мына кружкалар жасалат, ушу жерге келесиздер. Басма сервис. Бул бетин тартып көргөзөбүз, караңыздар. Бул жагы жанагы банкоматка, банса жакка кеткен бурулуш. Бул жагы болсо пас жак, ош тарапка кеткен. Ушул жерде мына Айдаркенде таксилер ушул жерде тура берчү эле. Мындай кесек караңыздар. Көз көнүп калган нерсеге мындай бош турса бир кызыктай эле көрүнөт экен, караңыздар. Бош турат мына. Бош. Ассаламу алейкум. Кана таксистер акелер. Самсаны кимге сатабыз энди? Мына бул жерге не курулат экен эми? Эме курулат экен, фонтан курулат экен. Мына жерге жайында келип, бетиңиздерди жууп, тарууздарды сап коюп, эртең менен кеп тарууздап сап коюп, анан кийин чыгып, түштө ысыкта мындай самсалар пышта, самса менен кошуп алып жей бересиздер. Ошондой эле мына Айкөл магазиниге келиңиздер, ушул жердагы продуктулары, арзан товарлары, сапаттуу товарлар сатылат мына жаңылык.